тигүүгө келген адамдар эки себеп менен келет деп мен бөлөм да. Бири даана ишкер, бири даана чебер депчи. Даана ишкерлер кантип келип калгандар? Жанагы мындай карасаң кошунаң бир Lexus айдап калган, андан сураштырсаң цех менен иштеп келген. Бул да тууганың үй алды, анын сурасаң ал да цех иштеткен. Ушундай да. Анан так, бул жактан акча иштесе болот экен деп кирген адам бул бир багыттагы. Так, бул тигүү мага бул жактан көбүрөөк акча керек, эффективдүү болуш керек, экономия болуш керек. Анан булар көбүрөөк жана системдүү жумушка да. Анан экинчи жана даана чебер дегендер башына бир кыялга ээ болгон адамдар бар да. Мен бир кызыктуу бренд жаратам, мен кийим тиккенди сүйөм, мен стиль жаратканды жакшы көрөм, мен кийим чыгарганды жакшы көрөм, мен ошол менен жашайм деген адамдардын подходу такыр башка. Алар келет, алардан креативдүү нерсе жаралышы мүмкүн. Алар бренд чыгара турган адамдар да. Мисалы үчүн бизде деле тигүү тармак бул аябай чоң да. Жана системдүү жумуш жактан караганда Cool Bros, Textile Trans да башка ишканалар бар. Анан жанагы креативный индустрия жактан бренд жараткандар, мен ошол нерсеге кызыгам дегендерге мынчалык чоң масштабирование керек жок. Бунун ичинде азыркы брендтер ошол Толор, Байра, дагы башка кызыктуу брендтер бар да. Бул башындагы жөндөмдүүлүк. Эмне себептен биз тигүү тармакка келдик, ошону анык биле болуш керекпиз башында. Анан ошого жараша кийинки жөндөмдүүлүктөр чыгат.